Эфирде сайтка саякат берүүсү алдыда интернет желесинен алынган маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Сезим Илимбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Камчыбек Ташиев чет өлкөгө убактылуу чыгып кетти. Жашы жетелик кызына унаа айдаткандар 15 000 сом төлөдү. Олимпиадада апасы менен баласы жарышты. Пито менен Вазелин кармалды. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев убактылуу чет өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу бүгүн 17 февралда анын жардамчысы Өткүрбек Рахманов жазып видео жарыялады. Анда Камчыбек Ташиевдин Манас эл аралык аэропортунда жакындары менен коштошуп жатканын көрүүгө болот. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Пито Каймана аттуу УКМКнын адамын кармашканын билдирди. Социалдык тармактарда аны кармоо учурундагы видеода тарады. Кармалган жаран камакка алынган УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Элдар Жакыпбековдун жакыны экени айтылат. Ошондой эле Кактус медиа басылмасынын айтымында Элдар Жакыпбековдун дагы бир жакыны Ички иштер министрлиги тарабынан кармалды. Вазелин Каймана аты менен аталган улан аттуу жаран кечээ 16 февралда кармалды. Ал УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкери болгону айтылды. Эскерте кетсек, УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси Элдар Жакыпбеков паракорлук беренеси менен кармалган. Тергөө иштери уланууда. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев өзгөндө уюштурган аламан улакка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы менен барды делген маалыматтарды четке какты. Мен өмүрүмдө вертолетко түшө элекмин, деди ал. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда Шайырбек Ташиев жана Таймураз тик учак менен Ошто өткөн аламан улакка барышты деген маалыматтар тараган эле. Языптардын тоюнда да атат да. Улакты айтып атат го. Мына вертолет менен барыптыр, Шайырбек Ташиев менен Таймураз Ташиев. Биз вертолетко мен өзүм өмүрүмдө вертолетко чыга элекмин. Өмүрүмдө вертолетко чыга элекмин. Бир дагы вертолетко чыга элекмин. Самолетко чыгып жүрөм мен, конечно. Вертолетко бир дагы чыга элекмин өмүрүмдө. Социалдык тармактарда улакчы жигит сүйүктүүсүнүн колун көкбөрү оюн талаасында сураган видео тарады. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына ылайык, видео Кочкордогу Муундар аралык мелдеш учурунда тартылган. Улуттук оюн жүрүп жаткан талаада айтылган сунуш көргөндөрдү кайдыгер калтырган жок. Бишкек шаарынын кичинекей тургуну Ленин районундагы жолду оңдоп берүүнү өтүнүп, президент Садыр Жапаров менен Ленин райондук акимчилигине кайрылды. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда жарыяланды. Ал видеодо Лушихина көчөсү менен Толстой көчөсүнүн кесилиши көрсөтүлгөн. Урматтуу Садыр Жапаров, биз күндөбүз оңдолбой жатат, күндө оңдолбой жатат, жакка чейин. Астына тоотат. Yakıyor barabağız. Ama geçine düştü götürüp barabağda diyor. Çaçoda vutusu bu kadar küçüktür götke hatta bekle. Karagıvatçı. Çekine çakaçı. Çakaçı ne? Gondağım yakta buzuldur. Ne? Küçüktür götke çakaçı. Onu tıpkıyı aç biske. Ne? Vay batırıyor da biz. Çakaçı.
Кыз узатуу тоюнда апасына ыраазычылыгын билдирген видео көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелген кыз тойдо апасына сөзү жок ырдап берди. Бул интернет колдонуучуларынын жүрөгүн элжиретти. Апага болгон улуу сезимди сөз менен эмес, жүрөк менен жеткизди деп суктанышууда. Интернетте жашы жетелек кыздын унаа айдап бара жаткан видеосу тараган. Анда кызына газды бас деп мактап бара жатканы көрүнөт. Видеодогу кыздын ата-энеси табылып 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Жол коопсуздугун коргоочулар эскертет. Руль бул оюнчук эмес. Жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар. Ну как, наверное, тебе с днем рождения. Наверное, айдап кетти баштан. Молодец. Газуй, давай. Кутул кайрылуу, урматтуу ата-энелер. Интернет айдыңына тараган бул видео барыбызды кайдыгер калтырбашы керек. Жашы жете элек жоопкерчиликти толук сезе биле элек өспүрүмдөргө автоунаа башкарууга уруксаат бербеңиздер. Руль оюнчук эмес. Бир көз ирмемдик шалаакылык, бир туура эмес чечим кайгылуу тагдырга айланышы мүмкүн. 15 000 сомго протокол айып пул салынып атат. Бул жерге мындан ары кызыңызга рульду бербейсиз да. Ошол боюнча түшүнүк кат жазыңыз. Бербейм рульду. Мен да түшүнбөстүк бар эле көрүп турат. Мындай кайталанбайт. Бишкек Ош жолунда таш кулап бир адам каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 16 февралга караган түнү болжол менен саат 3-4 чамасында Бишкек Ош жолунун 400-чакырымында Каракөл шаарына жакын жерде жол кырсыгы катталгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны таш кулап басып калган. 2 адам жаракат алып, 50 жаштагы жүргүнчү каза тапкан. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери уланууда. Машинаны эметип коюп тур да. Каты түшүп турат ташы. Социалдык тармактарда жол эрежесин бузуп чыр чыгарган жарандын видеосу тарады. Видеодо айтылган маалыматка ылайык, ал бир тараптуу жолго чыгып айдап, атайын провокация кылып уруш баштаган. Ал эми Бишкек шаарынын кайгыл кызматынын маалыматына ылайык, видеодогу Lexus 470 автоунаанын айдоочусу майда бейбаштык беренеси менен кармалып, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул жакшы. Ата эне болуп атат, провокация кылып атат. Колуңан келеби? Жок, сен эмне одна стороной менен келтесиң? Одна стороной менен эмне келтесиң сен? Сен мында акыл эсиң ордундалыбы? Италияда өтүп жаткан кышкы Олимпиада оюндарында спорттун тарыхында биринчи жолу энеси менен уулу бир мелдешке катышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Маалыматка ылайык 46 жаштагы мексикалык тоо лыжачысы Сара Шлепер жана 18 жаштагы уулу Лассе Гахиола гигант слалом боюнча мелдешке чыкты. Апасы Сара Шлепер тарыхый рекордторду жаңылап, Олимпиада оюндарына эң көп жолу катышкан аял тоо лыжачысы жана тоо лыжа спорту боюнча Олимпиада тарыхындагы эң кары спортчусу катары расмий таанылды. Анын 2010 жылкы Олимпиадада уулун көтөрүп түшкөн сүрөтү жарыяланды. Интернет айдыңындагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алдыңыздар. Бул маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Күндүн жана башка жаңылыктар менен 7 каналдын баракчаларынан көрө аласыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова болдум.